Мы с вами говорили. Алла Курбанова Кыргызстанда туулуп өскөн. Ал 30-жылдары Азербайжандан көчүп келген үй бүлөнүн кызы. 40 жылдык тажрыйбасы бар орус тили жана адабияты мугалими. Кыргыздын да, Азербайжандын да салтын карманат. Айтымында эки эл көп деле айырмаланбайт. У нас очень много схожего в обычаях, в традициях кыргызского народа и азербайджанского народа. Сөздөрдүн айтылышы эле өзгөрбөсө, мааниси бирдей. Улууларды сыйлап, кичүүнү ызаттап, аял, балдардын орду кандай болот дээрлик баардык каада салты окшош келет. Биз кыргыз үй бүлөлөр менен катышабыз. Жакшылык жана башка учурларда барып, баарын аралашабыз. Биз эки эл бир атадан тараган түрк тилдүү улуттан болобуз. Мекеним Кыргызстан, элим, жерим деп эмгектенип жүрөбүз. 1993 жылдан бери Кыргызстан менен Азербайжандын ортосунда билим берүү жана илим тармагында бир катар меморандум жана келишимдер түзүлүп, азыр алар ишке ашырылууда. Жогорку кесиптик билим берүү боюнча документтерди өз ара таануу келишимин, эки өлкөнүн айрым жогорку окуу жайлары ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумун айтсак болот. Азербайжан менен өз ара кызматташтык тууралуу макулдашуунун долбоорун иштеп чыгып жатабыз. Бул макулдашуунун долбоору бүгүнкү күндө мамлекеттик жана мемлекеттик органдар менен өз ара макулдашуу процессинен өтүп жатат. Анан Кыргызстан тараптан тиешелүү процедуралар аягына чыккандан кийин биз Азербайжан тарапка ошол документтин долбоорун сунуштайбыз. Анан Кудай буйруса ошол иш-чаралардын баары тең аягына чыккандан кийин, логикалык жыйынтыкка баргандан кийин биз бир жаңы деңгээлде кызматташтыкты арттырабыз деген үмүттө турабыз. Эки өлкөнүн маданият тармагындагы кызматташуусу 2012 жылы түзүлүп, өкмөттөр аралык келишимдин негизинде ишке ашырылууда. Эксперттер акыркы 10 жылда кызматташуу жаңы деңгээлге көтөрүлгөнүн белгилешет. Эң негизгиси салттуу достук мамилелер сакталып калды. Кыргызстандын жана Азербайжандын көрүнүктүү маданият ишмерлеринин урматына бир нече жолу иш-чаралар өткөрүлдү. Эки тараптуу негизде Азербайжандын Кыргызстанда элчилиги менен биргеликте Азербайжандын көрүнүктүү инсандарынын юбилейлик иш-чаралары өткөрүлдү. Анын ичинде айта кетсек, Кара Караев, Узир Гаджибейли, Низами Ганжеви жана Анар менен жолугушуу аттуу иш-чаралар өттү. Бул Азербайжанда 2 жылда бир дүйнөлүк маданий форум өткөрүлүп турат. Ал эми бизде өзүңүздөр билгендей бул масштабтуу иш-чаралардын арасында дүйнөлүк көчмөндөр оюнун айта кетсек болот. Ошол эле учурда Маданият министрлиги эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүнү уланта турганын билдирди. Түрк тилдүү элдердин маданияты жана мурасы фондун түзүү пландалууда. Уланбек Тыйканбаев, Руслан Сабатаров, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.